Үч нерсеңди колдон келсе мындай этият карма, көп адам билбесин дейт. Ахфи алейка захабак, байлыгыңдын канча экенин башка адам неши бар дейт. Имам Абу Ханифа рахматуллах айтып атпайбы? Байлыгыңдын санын аялың деле билбесе жакшыраак. О, муну алып булар касты молдо экендер, касташтырып атат аялын көзүнө деген сөз эмес. Аялы билсе билсин, бирок ошол нерсени билип аялы жөндөн жөн кыйналбасын деген сөз. Аял кыйналып калат деген сөз. Эми билип жардамдашса зыяны жок. Ашыкча. Алтын кем байлыгыңды көп айта бербе деген. Ашыкча адам байлыгынан үмүткөр болуп калат дейт. Бирөөгө байлыгың бар десе, өзүнүн байлыгы жок болуп сага үмүткөр болуп калат деген сөз. Бул бир. Экинчи, ва захабак, каяка барарыңды айтпаган дейт. Анан үчүнчү масхабак, кээ бир ойлоно турган оюң бар, ошону дагы планыңды эрте айтып койбо дейт да. Ишиңди, максатыңды эртерээк айтып койсоң, ишке ашып кетсе жакшы, ишке ашпай калса жаман. Анткени ар бир жакшылык ээси адамдар көрө албастык кылып көз тийип кетиши мүмкүн. Көзү тийбеген өзүнө сөзү тийип кетиши мүмкүн дейт да. Ушул үч нерсе. Кем байлык бара турган жайыңды, кээ бир жакшы ойлоп турган оюңду. Ошон үчүн айтат го, түшүңдү дагы жакшы болсо да, жаман болсо да, жакшы түшүңдү кызганбаган адам менен барып кеңеш деп.